Бүгүнкү сабагыбыз практика боюнча инструкция жана цель и план коюп алып иштемей. Эмне үчүн? Анткени ушул правила боюнча иштегенде ошондо гана жакшы результаттарга жетесиңер. Жакшы ийгиликтерге жетиш үчүн цель жана план коюп алып иштеш керек. Мисалы, бул цель жана планирование деген кандай? Бул бир күндүк планирование, 15 күндүк, бир айлык или бир кварталдык, деги эле бир жылдык план коюп алып иштешиңер керек. Мына биздики кандай болот? Бир күндүк бул күнүнө $1 таап иштемей, 15 күндөн кийин $2 чыгышыңар керек. Бир айдан кийин $5 чыгышыңар керек. Бир кварталдан кийин $25 и жарым жылдан кийин күнүнө $50 тапканга жетишиңер керек. $50 кийин 100, 200 и дальше больше дегендей. Кандай болуп бул жазылат? Мына цель $1 күнүгө. Мына 10 операция жасадыңар 10 центтен. 10 центтен эле всего лишь. 10 жолу жасап койдуңар, $1 таптыңар. Андан кийин аны көнгөндөн кийин $2 чыгарасыңар. 10 операция 20 центтен. Бул оңой эле жасаш. Дальше $50 жетесиңер, жеткен кезде 10 операцияңар болгону $5 жасаганда $50 таап турасыңар. Ушул пландан жазбай иштесеңер, жакшынакай результат болот. А эгер силер ар кандай эле коюп эле рисковать эте берсеңер, ал рулетка болуп калат, ал казино болуп калат, анда силер бир күн обязательно күбөсүңөр. Мына могу таблицаны көчүрүп жазып алып, бир жериңерге илип алып, маңдайыңарга илип алып, постоянно ушул цель менен гана иштеп, ушул эле график менен кичинеден көнүшүңөр керек. Ансыз стабильность болбой калат, достор. Бул деген проверенный, 100%, гарантированный прибыльга чыгасыңар. Эми практикага өтөлү, мен силерге ошол 10 центти оңой эле тапкандын жолун көргөзөмүн. Азырынча эми көнүшүңөр керек. Мына рынокты ачабыз. Баягыдай эле мына таблицаны мен силерге үйрөткөнмүн. Мына фьючерсти ачабыз. Азыр фьючерс менен көбүнчө иштейбиз да. Мына USD болуш керек обязательно. Мына биздин таблицабыз турат. Таблица боюнча да сабактарды өткөнмүн. Ошол боюнча мына карайсыңар. Качан секирип атат, же бирөөсү түшүп атат. Ошол кездерде кармайсыңар бирөөсүн. Ошону үйрөнгүлө, практиковать эткиле. Көзүңөрдү, колуңарды көндүрүшүңөр керек. Ошондо анан кийин силер кичине шуулдап түшүнүп каласыңар. Сразу үйрөнүп кетиш кыйын бул нерсе. Мына могу графиканы көрүп атабыз, мына өсүп атат. Мына буну, например, лонг ачсак болот. Мен азыр бир сыра лонгду ачалы, мына баягыдай үйрөткөндөй эле мурдакы сабактарда бар, мына бессрочный обязательно туруш керек. Бул жерде обязательно бизге изолированныйды коюшубуз керек. Мына изолированный. Кроссду эч качан койбой жүргүлө, подтвердитти басабыз. Текшеребиз, изолированныйда турду. X'тер там 20дан ашырбагыла пока. Рыночный ордерди койдук. Дагы башка лимиттерди үйрөнөсүңөр, бирок ал азырынча только рыночный менен эле иштеп тургула. Бул жерде USDT обязательно туруш керек биздики. И количествону жазабыз. Канча жазабыз? Минимально 50 менен иштегиле. Кичине көнгөндөн кийин 100кө чыгарып койсоңор болот. 150 деле коюп койсоңор болот. Мына 50 коюп койдук. Покупка кылардын алдында сөзсүз түрдө графиканы ачып туруп дагы бир сыра текшересиңер. Лонгко койгон атам ушул лонгко койсом болобу деп көрөсүңөр. Мына, например, азыр кичине кызылдан секирип атат. Бул баягы кайталана берет. Жакшыраак байкайбыз. Действительно лонгко коюп койсом азыр өйдө кетеби же кайра ылдый шорт болуп кетеби деп ушуну текшеришибиз керек. Могу стакан аркылуу дагы кийин үйрөтөм. Мына могу графика боюнча мына бирди коюп алып карайсыңар, анан бул жерде цифраларды салыштырасыңар, ылдый жагы менен өйдө жагын салыштырышыңар керек. Анан кийин каяк жагына өсөт, аны да түшүнүп билишиңер керек. Кийин ал бул жөнүндө да сабактар болот. Мына даярдап коюп койдук, бүт баарын толтуруп койдук, карап турабыз. Азыр биздики эмне болуп атат? Өзүңөр көрүп атасыңар мына, ылдый түшүп атат. Анда эмне кылышыбыз керек? Туура, достор, анда шорт коюшубуз керек. Эгер ушул ылдыйдуу көздөй түшүп кете турган болсо, анда биз автоматический түрдө тигил баягы лонг дегенди алмаштырып продайтты коебуз дагы. Мына экинчи свеча кеткенден кийин кое бергиле. Уже экинчи свеча кетти, бүттү, уже уверенно шортко кетип баратат бул деген. Ушунун баарын үйрөнүп чыгышыңар керек. Ушул көзүңөр көнүш керек, колуңар көнүш керек. Канча жолу айтам. Мына шортко койдум мен. Так, рыночныйда турат. Баягы 50 минималканы коелу дагы. Болду, смело азыр
шорт ачып кое беребиз. Подтвердить ачтык шортту. Мына позициябызды көрөбүз. Силер могу биринчи ПНЛ'ды карап турушуңар керек, графиканы карап турушуңар керек. Азыр мына 10 центке жеткиребиз дагы эле жаап коебуз. Болду. Ушундай операцияны 10 жолу жасап коебуз. Цена ликвидацияны обязательно карап турасыңар. Бул кийин керек болот. Жабарда закрыть позицияны менен эле басып жаап коебуз. Мына карап турабыз. Азыр 3, 2 болуп атат. Шашпагыла 10го чыгарабыз. Көпкө чейин узакка карап кереги жок. Силер деген ушуну үйрөнүшүңөр керек. Ушул азастан тыйын менен акча чогултканды үйрөнүшүңөр керек. Бул мына основной суммабыз могу жерде турабы? Мына. А бул сумма бул тиги Binance бизге акча кошуп берет. Муну хоть 300-400 доллар кое берсеңер болот, бирок ушул могу прибылыбызды канчалык көбүрөөк акча койсоң, ошончолук көбүрөөк эсептеле берет. Бирок силер пока ушул 50дөн эле эме кыласыңар. Закрыт позицияга даяр турабыз. Тигинибиз мына 8ге чыгып калды, 5ке чыгып калды, 6га ушинтип секире берет. Силер узак кармап алдап ийбей, мына кыска эле убакытта жабышыңар керек. Карап турабыз азыр. Азыр кичине 10 центке жетсин. Бул безрискованный да, мына 10 центке албат эле оңой эле жетип коюшу. Кичине карап күтүп турабыз. Силер көп мындай узак убакыт кармап алдатып ийип, анан дагы бирдеме болуп үмүтпей эле мына азыр колуңар көнүп 1 долларга көнөсүңөр, бир күндө 1 долларга көндүрөсүңөр. Андан кийин 2ге так эле ушул принцип менен иштеп 2 дагы кылып турушуңар керек. Мына азыр 10дон ашып баратат, уже жапканга даярдана берели. Мына болду, була жаба берсек болот мына. Даже мына 17, 18 болуп кетти. 17 цент көрдүк. 17 цент көрдүк, бүттү. Бизге лишний аз кереги жок. Күнүнө ушундай операциядан 10ду жасап койгула. Болду. Азырынча 10 цент, кийин 20 центке көтөрөсүңөр, кийин 30га көтөрөсүңөр. Ошол колуңар көнөт ошогочу. Ушул стабильность деп коет ушуну. Мына эсептейли. 17 центтен көрдүк азыр. Ушуну 10 жолу кайталап койгула. 1 доллар 70 цент бир күндө таптың. Достор, мен дагы ушул принцип менен иштеймин. Дагы башкача жолдору бар, бирок ушул принцип деген основной. Ушуну жакшы кармашыңар керек. Ушуну өзүңөр тарбиялап, ушуга даярдашыңар керек. Ушул жол менен иштешиңер керек. Кийин силер 50 доллардык күнүмдүк таба турган кезге жеткенде силер ар бир операцияда 5 доллардан кылганга оңой болуп калат. Азыр 10 центтен баштап атасыңар, кийин 5 доллар эмес, ар бир операциядан уже андан да көп таап баштайсыңар. Цель жана планирование бул ийгиликтин жолу, достор.